Амансыздарбы? Каныбек Кыргызбаевдин «Ичпечи апа» аттуу чыгармасынын соңку бөлүмү. Балдар үйүнө келип тарбиячыны чакырышты. Эшикти ачкан тарбиячы аял кимге келгенин сурады да, Гүлжанга келгенин уккан соң күтүп тургула деп ичкери кирип кетти. Ичкериден бою узарып, чоң кыз болуп калган Гүлжан келатты. Коридордон алгач аны көрүп, Кайыргүл тааныбай тура берди эле: «Чынар, тигине кызың келатат», деди. Кайыргүл 3 жыл мурда кичинекей кызын элестетип турган эле. Сыртка чыга келген Гүлжанды «Кызым» деп бакыра ыйлап кучактап калганда, Гүлжан нес болуп, кучактабай эле эки колу ылдый болгон боюнча апасынын кучагында тура берди. Кайыргүл кучактап өпкүлөп ыйлап басылып, Гүлжанды тигилип карап турду да: «Гүлжан, бул мен апаңмын, тааныбай калдыңбы?» деди. Бир аз апасына тигилип турган Гүлжан: «Тебя отпустили, да? Ты уже не пьешь?» деп Кайыргүл күтпөгөн суроону берди. Бул суроону угуп, Кайыргүлдүн өлбөгөн 4 шыйрагы калды. Жер жарылбады, жерге кирип кетпеди. Оозуна ылайыктуу жооп да келбей мукактанып: «Жок, ичпей калгам», деди. Ичип жүргөндөрүн алигиче унутпай жүргөндөрүн, аларга ошондо өчпөс так кылып койгонуна өкүндү. «Мени менен кетесиңби, кызым? Сени сагындым», деди, башка суроо берип, Гүлжандын оюн башкага буруп. Жооп бербей эле Гүлжан «Билбейм» дегенде эки даалын кошуруп койду. «Бекжан каякта, атаң мененби? Атаң алып кеткенби?» деди Кайыргүл. «Нет, он здесь с дедушкой, он приехал», деди Гүлжан. Түшүнбөй калган Кайыргүл кайра сурады: «Чоң атаң Бердибек мененби? Кадыш атаң алып кеткен экен го?» «Да, с дедушкой». Сүйүнүп кеткен Кайыргүл Гүлжанды кайрадан бооруна кысты. Бекжан Кадышта эмес экендигин угуп сүйүнүп жатты. Шаардын кайсыл жеринен тапмак элем деп ойлонуп жаткан. Сагынычын таркаткан Кайыргүл кызы менен коштошуп, алып келген таттууларын колуна берди да: «Тез күндөрдө сени алып кеткенге аракет кылам», деп артка кайтты. Бекжандын чоң атасы менен экенин угуп, Чынарды «Мени менен барып кел, мастен кемпир мени жеп койбосун, мага жүрөк бол», деп көндүрүп жатты. Эртеси эртең менен айылга барууну чечип, бүгүн экөө сырдашып отурмай болушту. Түнү менен сүйлөшүп чыккан Кайыргүл менен Чынар уйкулары канбай калса да, эртең менен эрте туруп, айылга Бердибек аксакалдын үйүнө жөнөштү. Базардан таттууларды, чай-чамек алды да, куру кол барбайын деп ойлоп, суукта жылуу кийип жүрүшсүн деп кайнатасы менен кайненесине калың пайпак сатып алды. Бекжанга жылуу кийим алды. Ошону менен ошол айыл тарапка жөнөгөн машинага отуруп жолго чыгышты. Кайыргүлдөрдөн башка дагы 2 адам алган машина тоо тарапка, айыл жакка асфальт жолдо зымырап баратты. Барып дагы мастен кемпирдин уу тилине кабыламбы деп жүрөк-заада болуп баратты. Балам көргөзөбү же артка коюбу деп ойлонуп, көз алдына заар тилин чачып жаткан кайненесин элестетет. Кантсе да кайнатасы Бердибек коргоп калар деген ишеничте бараткан. Чынар бир кезде Кайыргүлдүн кабарын айтканы келгенде уу тилин агытып урушуп бергенин эстеди. «Ал кайненең укмуш кемпир экен, кантип чыдадың экен?» деди Чынар. «Мен келгенден бери жакшы күн көрбөдүм. Кайненем Сейденин уу тилин угуп элетим болбой, баласын тукуруп урдурган аз келгенсип. Мени жерден алып жерге, көрдөн алып көргө чапты го. Ушулардын айынан тентиреп көчөдө калдым», деп Кайыргүл ошол күндөрүн эстеп алып ыйлап жатты. Көзүнөн аккан жашы мөлт-мөлт этип бетинен агат. Чынар «Мейли, бугун чыгарып алсын», деп тим койду. Булардын сүйлөшүп жатканын угуп келаткан айдоочу кепке кошулуп: «Кайда барасыздар? Кимдикине барасыздар?» деди. «Баланча деген айылга баратабыз, Бердибек деген аксакалдыкына», деп Кайыргүлдөн мурда Чынар жооп бере койду. «Кимиси болосуздар? Тууганы болосуздарбы?» «Жок, эч кимиси эмеспиз. Бир кезде келини болчумун, эми жат элемин», деди Кайыргүл. Кайыргүлдү жалт карап алган айдоочу түшүнбөй калды да: «Кандайча?» деп кайра сурады. «Ай, кандай баласың түшүнбөгөн? Күйөөсү башка аял алып алган», деди Чынар, ансыз деле ичинен бук болуп келе жаткан Кайыргүлдүн ордуна жооп берип. «Сиз Кадыш экенин биринчи аялы белеңиз?» «Ооба, сен тааныйсыңбы аны?»
Мен ушул айылдан болом. Аларды жакшы тааныйм. Колунда жүргөн өспүрүм бала сиздин балаңызбы? Ооба. Бердибек аба Кадыштын баласы деп жетелеп жүрүп калчу эле, деди. Аны уккан Кайыргүл чочуп кетти да: Эмнеге жүрүп калчу эле? Барбы ал киши? Деди чочуп, бир бале болгонун сезип. Бердибек аба кайтыш болуп калганына 1 жылдан ашты го. Жыл ашын беришти. Сиз келбедиңизби? Баса, сиз уккан жок белеңиз? Кайыргүл Бердибектин каза болгонун угуп, нес болуп туруп калды. Бир азга мээси токтоп калгандай болду. Кайнатасы Бердибекти бел тутуп келе жаткан Кайыргүл эмнеге келе жатканын да унутуп кала жаздады. Чоң атасы өлүп, заар тили бар кайненемдин каарына калып, байкуш балам куураган турбайбы? Деп Кайыргүл ыйлап жиберди. Бекжандын кордолуп, ыйлап жүргөндөрүн өзүнчө элестетип алып, көз жашын агызып ыйлай берди. Кайыргүлдүн ыйлап жатканын көрүп ыңгайсыздана түшкөн айдоочу: Кечирип коюңуз, мен сизди укса керек депмин. Бердибек аба жакшы киши болчу. Ыйлап жоктогонуңузга караганда жамандыгын көрбөпсүз, деди айдоочу. Чындыгында Кайыргүл мен жокто балам кор болуп жүргөн экен да. Кайненем Сейденин заар тилине чыдап кантип жүрдү экен? Чүнчүп, бою да өспөй куурадыбы экен? Баары ушул ичкиликтен болду. Кадышка өчөшүп мен да жаман жолго кирип кетип, азабымды тиги жакта жедим. Эми балдарымды колума алсам кор кылбай калар элем деп ыйлап жаткан. Бекжанды кантип алар экенмин деген ойго батып калды. Машина ошол айылга жете келди да: Бул көчө менен барсаңыздар, Бердибек абанын үйү ошол жакта. Мен бул адамдарымды кийинки айылга жеткирип келейин, деп Кайыргүл менен Чынарды түшүрүп коюп андан ары кетти. Жолго түшүп калган Кайыргүлдөр эми кантип барабыз дешип тайсалдап жатышты. Акыры кеңешти да: Бизди чаап салмак беле, бара берели, дешип Бердибектин үйүнө жакындашты. Эмне болсо да мен биринчи кирейинчи, деп Чынар үйгө кирип кетти. Бир аздан соң үйдөн чуркап чыккан Бекжан «Апа!» деп ыйлап келип Кайыргүлдү кучактап калды. Бекжандын бою ушунча өсүп кетерин такыр элестетпептир. Бир аз эле кыскараак болгону болбосо чоң жигит болуп калыптыр. Кайыргүл бир кылым жок болуп кеткендей баласын сагынып, кучагынан кое бербей көпкө ыйлап өпкүлөп жатты. Бекжан да кусасын чыгара өксүп, «Апа!» деп кайталап ыйлайт. Кайыргүл башын көтөрсө, ары жакта Чынар менен кайненеси карап туруптур. Сейде да, Чынар да ыйлап алган. Сейдеден баягы эле сөзүн айтып, жетесиз томаяк эмне келдиң, дейт деп ойлоду эле. Андай сөзү жок. Кайыргүлгө утурулай басып, аман эсен келдиңби, деп келип кучактап калды. Кайыргүл үчүн күтүлбөгөн жаңылык болду. Оозунан такыр ачуу сөзү түшпөгөн кайненеси эми ыйлап кучактап турганы үй чуктаса түшүнө кирген эмес. Кайненеси менен кучакташып көрүшкөн соң үйгө киргиле деп Сейде баарын киргизди да Бекжанга «Балам от жак, апаңа тамак кылалы», деди. Бекжанга да мээримдүү сүйлөгөнүн угуп, Кайыргүлдүн жүрөгү элжиреп кетти да «апа» дегенин өзү да сезбей калды. «Апа, сиз отура бериңиз, мен кылайын тамакты. Кана казан аяңызды көрсөтүп коюңуз», деп үстүндөгү кийимдерин чече коюп печка жакка басты. «Мына айланайын балам, баары тигинде турат. Азыр Бекжаным от жагып берсин, сен алдагы этти туураштыра бер», деп Кайыргүлгө айланып тегеренип, сүйүнгөнүнөн жетине албай жатты. Бердибек өлгөндөн кийин ким кандай экенин түшүнгөн Сейде баарын аңдаштырып, ойлонуп жыйынтык чыгарган. Кадыштын кийинки аялы бир дагы келип, астананы аттап «апа» деген жок. Кийинки баласы Капаштын аялы колунда бар кишинин кызы үчүн Сейдени тоготподу. Кайыргүл 4-5 жыл колунда жүрсө да, бир жолу да тил кайтарбаган келинин эстеп, бекер кылган экенмин деп өкүнүп жүргөн. Чал өлгөн соң бир да каттабаган келинине ичи чыкпай, Кайыргүлдүн баркын эми сезип жатты. Анын үстүнө Бекжандын келишин алгаш жактырбаса, кийин кол кабышка жарап калган небересин өз балдарынан өйдө көрүп калды. Бекжан да элпек эле эмне иш айтса моюн толгобой айткан ишин аткарып койчу. Анан чалы Бердибек кайтыш болгондон кийин үйдүн ээси небереси болуп, баарын ушул Бекжан менен кеңешип калган. Эрмеги да Бекжан, тиреги да Бекжан. Эми келиндин кадырын билип, Кайыргүлгө ийилген ошол эле. Аңгыча эле от жагылып,
Сейде менен Чынар сүйлөшүп отурганча Кайыргүлдүн тамагы бышты. Дасторкон жайылып, Бердибекти эскерип Куран окушту да атап бата кылышты. Тамак жейилип бүткөн соң Кайыргүл алып келген байпактарын кайненесине берди эле Сейде жетін албай көзүнө жаш алды. Келиним Кайыргүл, менин сага кылган азаптарыма капа болбой, колуңан келсе кечир. Мен текеберденип, сени колунда жок аялдын кызы деп теңсинбедим. Мына эми өз балдарым да каттабай, мен да жетим болдум. Чалым өлгөн соң кимдин кандай экенин билдим. Кадыштын аялы бир да босогомду аттабады. Капаштын аялы мени тоготпой каттабай койду. Атүгүл небереми да жат кылды. Мен сага көрсөткөн азаптарымды унутка кылайын. Мен төрүмөн көрүм жакын. Мени мурдагыларымды эстеп күнөөлөбө. Акыркы демим калганча алдыңардан кыя өтпөйм. Неберемен айрыба. Башка неберелерим деле жок мурдума жыткылчу, деп ушуларды айтып ыйлап Чынарды да Кайыргүлдү да ыйлатты. Кайыргүл эки анча ойдо калды. Бул жерде калса, кадыш келсе, аны менен кантип атышат? Эгер кетсе, анда Сейдени ким карайт? Эх, дүйнөң түшкүр тагдыр. Кайра эле бир кезде батырбай кууган кайненеси ушинтип жалынат деп ким ойлоптур? Ошондо эле баласын тукурбай, насааттарын айтса, кадыш да оңолуп кетмек беле. 3 жылдык өмүрүн алган камакта Кайыргүлдүн кыйла ден соолугун албадыбы? Канча көз жаш төгүлдү, канча нерв кетип ооруга чалдыкты. Эми кайра эле Кайыргүл керек болгонуна таң калып жатты. Түн ортосуна чейин сүйлөшүп отурган соң Сейде жаталы деп сунуш кылып, өзү туруп төшөк салып баштады эле. Мага бериңиз деп Кайыргүл баарына жатканга жай салып чыкты. Бекжан менен Кайыргүл өздөрүнчө сүйлөшүп калышты. Баласынын чоң жыйыт болуп калганына жетин албай, кайра кучактап өпкүлөп алып келген кийимин кийгизди. Жаңы кийимин кармалап, апасына Гүлжан тууралуу айтып, алып келесизби деди. Ооба балам, документтерин тууралап анан алып келем. Апа, эми ичпейсиз Сиз ичсеңиз биз ушинтип ар жакта калат экенбиз. Ичпеңизчи апа, деп жалынгандай жалбооруп, Бекжан ыйлап жиберүүгө даяр туруп, апасына сүйлөп жатты. Болду балам, эми ичпейм, мени да тагдыр сынады, кыйынчылык берди, азап берди. Мына баарын көрүп мен да эс акылыма кирдим. Болду балам, ал нерсени угузба. Эми андай такыр болбойт. Тиги жакта Кудайдын жолуна түшүп намазга жыгылып, бир аз да болсо дин жөнүндө түшүнүк алдым. Эми тынч жашап калсак, Гүлжанды колго алсам, баары ойдогудай болот, деп көзүнүн жашын кылгырта Кайыргүл Бекжанды ишендирип жатты. Бекжан апасынын келгенине жетин албай, уйкусу келбей, апасы менен таң атканча уктабай сүйлөшүп чыкты. Таң атаарда чарчаган Кайыргүл уктап кетти. Түнү менен баласы Бекжан менен сүйлөшүп, сагынычын таркатып кеч уктаган Кайыргүл бирөөлөрдүн кажыгужу деген үнүнөн сүйлөшүп, ары-бери басып жүргөн добушунан ойгонуп кетти. Башын көтөрүп караса, кайненеси жок, туруп кетиптир. Жанында Чынар менен уулу Бекжан уктап жатыптыр. Кайыргүл туруп, кийинип сыртка чыкты да, күзгү сууктан ичиркени пальтосунун кымтына эки жакты карап туруп калды. Короодо эки чоочун киши жүрүптүр. Кайненеси чака чараларды көтөрүп, ары-бери чуркап жүрөт. Кайненеси Кайыргүлдү көрө калып эле жалпаңдап күлүп жакын келди да, "Ий каралдым, турдуңбу? Тиги кишилерди короодо койдон бирди сой деп чакырдым эле", деп кишилерди колу менен жаңсап көрсөттү. Таң калган Кайыргүл, "Эмнеге?" деп сурады тигилерди карап туруп. "Сен аман эсен бошоп келгениңе түлөө өткөрүп коеюн деп, сени да ысык шорпу ичсин дедим", деди Сейде. Жөн эле койбопсуз апа, убара болупсуз. Эмненин убаракерчилиги? Андан бирдеме короп кетет дейсиңби? Өлгөндө көрүмө көтөрүп кетет белем", деп чакаларын көтөрүп, тиги кой союуга камынып жаткандар жакка жөнөдү. Алар короодон бир койду жетелеп чыкты да, бата кылышып, анан оодара тартып муздап киришти. Аларды карап турган Кайыргүл кайненесинин бул кылганына таң кала, эмне эле мынча айкөлүү боло түштү? Же мен алып калуунун амалы экен? Деп ойлоно жооп таба албай жатты. Жылкы пейил кайненеси ушул бойдон калар бекен? Же адатын карматы өзгөрүп кетер бекен деп
Сейденин пейлин билген Кайыргүл унчукпай үйгө кирип кетти. Бир аздан соң Сейде үйгө кирди да Кайыргүлдүн отурганын көрүп жакын келип, "Ии каралдым, бир аз жата тур. Мен от жагайын, үй муздак. Анан жаңы эттен куурдак жасайлы." Унчукпай отурган Кайыргүлдүн илгерки таарынычын кантип жазсам деген ниетте жалпаңдап келинине жагалданып жатты. Кайненесине байкатпай караса, жүзүнө кызыл журкап, өз кызы келгендей сүйүнүп алыптыр. Мурдагы ачуулуу тили, Сейдеден бир дагы из калбагандай. Жүрөк элжиреп, өз кызындай мамиле кылып, Кайыргүлгө ар нерсени сүйлөп жатты. Шымаланып, жеңин билегине чейин түрүнүп, ичеги карынды жууйун деп камынып жүрөт. Кайненесин көрүп Кайыргүл чыдап тура албады. "Апа, сиз өзүңүз от жага бериңизчи, мен ичеги карынды жууп жиберейин. Аны мага бериңиз", деп Кайыргүл кайненесинин колундагы идиштерди чакаларды алды. Макул анда, мен от жагып куурдак кылайын", деп кубанып кеткен Сейде чакадагы ичеги карындарды Кайыргүлгө алып келип берди да өзү печкага от жага баштады. Кайыргүл илгери кайненеси Сейде урушуп тилдесе да айтышпай, кулда кулак жок дегендей тилин тишине катып, каяш айтпай кутулчу. Раматылык апасы келиндин жакшы сапаты ал ыймандуулук. Эч качан кайненең менен айтышпа. Бир жолу кайненең менен урушуп алсаң эле жаагың ачылып, көнүмүш адатка айланат. Кандай болсо да анын баласы менен жашагандан кийин баарына чыдап энесин сыйла. Унчукпаган үйдөй баледен кутулат деп кулагына куя бергендиктен бейгүнөө күнөөлөсө да жаакташпай кутулчу. Кээде кайненесин заар тилине чыдабай, коронун арт жагына бекинип, аш бышымдай ыйлап отуруп анан келчү. Эми ошол заар тилин тийгизген келини менен кеңешип иш кылып жатканы акылга сыйбаган иш эле. Кайыргүл кайненесинин мынтип жоошуп, ийкемдүү болуп калганына эч түшүнө албай койду. Же кайнатасы Бердибек өлгөн соң акылына кирдиби? Же небереси Бекжан жүрөгүн жибиттиби? Түшүнүксүз. Эмне болсо да Кайыргүл кайненесинин азыркы кылып жаткан мамилесине ичи жылып, мурдагы мамилелерин унута баштады. Илгерки таарыныштары, жүрөгүндөгү муздары ээрип бара жаткансыды. Айыл жеринде эч нерсе жашырууга болбойт эмеспи? Баары эртедир кечтир угулат. Кошуна колоңдор Кайыргүлгө учурашканы келе баштады. Бир кезде кордук көрүп жаткан Кайыргүлгө боору ачыган келиндер Кайыргүлдүн абакка түшүп калганын да угушкан. Эми ошол келинине түлөө өткөрүп берейин деп калган Сейде кемпирге таң калгандарын жашыра албады. Сейде апа, келиниңиз келип сүйүнүп калгансыз го? Келиндин башы эсен болсун. Эми мындай азапты көрбөсүн. Балдары менен бактылуу болушсун", деп кирип келген келиндер Сейде менен учурашып, анан Кайыргүлдүн келип калганына кубанып көрүшүп жатышты. Арамдар десе, эртерээк келип Сейде апаңарга жумуш кылдырбай, кол кабыш кылбайсыңарбы? Борсок жасагыла, эл келгиче камыналы", деп келиндеринин баарын ишке салды. Кайыргүл жумуш кылайын деп чараларды алып, ун салайын десе, келген келиндер иш кылдырбады. "Сен коноксуң, отур эс ал. Бул жумуштарды бизге кой. Ансыз деле бири-бирибизди көрбөй зээригип калдык эле. Келиндер өзүбүзчө бир ушакташып алалы", деп каткыра күлүшүп, Кайыргүлдү казан аякка жолотушпады. Эт бышып, борсоктор дасторконго коюлуп калган кезде аксакал кемпир-кесектер келишип, эт менен кошо беш бармак тартылды. Андан соң бата тиленип, Кайыргүлдүн башына мындай азап түшпөсүн деп тилек айтышты. Кечинде өздөрүнчө калганда Сейде Кайыргүлдү кетип калбасын деп, "Кетпе" деп айта баштады. "Кайыргүл, кагылайын келиним. Эми ушул үй сеники. Мына могу неберем Бекжандыкы. Эми тентип ар жакта жүрөм дебей, ушул жерде жаша. Тиги Гүлжан неберемди да алып кел айланайын. Менин да эчкинин жашынчалык жашым калды. Бекжанды алып кетем десең өлүп калам го. Небереме да көнүп калдым. Ушул үйүм силерге таандык", деп бир аз жашып алды да сөзүн улантты. "Менин өтүнүчүмдү четке какпага кылайын". Кайыргүл кадыштан жүрөгү муздап, ушунча кордуктар күйөөсүнүн айынан болгонун, келечегине балта чаап, азапка салганын эстегенде, аны менен сүйлөшмөк тургай көргүсү да келбей калган эле. "Апа,
Балаңыз башкага үйлөнүп алган го. Ал келсе баары бир кууп чыгат. Менин колума эмне келмек эле? Өлүп кеткир ошонун. Баламын эч акысы жок бул үйдө. Туубас катыны менен жүрө берсин. Сооп болот ага. Мен тирүү болсом, аларды түк бул үйгө бастырбайм. Мен тапкан тутканым силердики. Могу кара көз жаман неберелеримдики. Тартынбай мурдагыдай жашай бер, кызым, деп көз жашы мөлт этип куюлуп кетти да, этеги менен эки көзүн аарчып, мурдун шыр тартып алды. Кайргүл токтоно албай жашып кетти да, кайненесин бекем кучактап, апа, апаке, сиз өз апамсыз. Мен сизди жакшы көрөм, деп Сейдеге кошулуп, сүйүнүчтөн ыйын токтото албай ыйлап жатты. Аларды көргөн Чынар да, Бекжан да кошулуп көз жашын аарчып, толкунданып, кайнене менен келиндин ынтымагы башталганына жетин албай карап турушту. Эртеси Чынар экөө райондун борборуна Кали Араповнага жолукканы кетишти. Кире бериштеги катчы кыздан туруп тургула дегенин күтүп отурушту. Анан ичинен бир аял чыгып кеткен соң, кириңиздер дегенин угуп, Кайргүл менен Чынар кирип барышты. Келгиле отургула, эмнеш менен келдиңер? Деген Кали Араповнаны тиктеген Кайргүл, эже, бул мен Кайргүлмүн, деди. Тиктеп туруп, тааныбай жатам, кайсы Кайргүлсүң, деди. Эже, менин балдарымды балдар үйүнө тапшырдыңыз эле, дегенде, көпкө тиктеп туруп, анан тааныды да, эстедим, деди. Сени бошотуштубу? Ооба эжеке, чыгып келдим. Ай, сенин уулуңду алып кетишкен болсо керек. Кызың ошол жакта, мен жакында эле көрдүм. Ооба эже, ошо маселе боюнча келдим. Уруксат берсеңиз колума кызымы алсам. А уулуң каякта? Деп сурады Кали Араповна. Чоң энеси менен. Кайргүлдүн жообун уккан Кали Араповна бир аз ойлонуп турду да, сага азыр алууга болбойт. Сен кече эле чыксаң, колуңа бере албайбыз. Сага сыноочу мөөнөт беребиз. Ошондон өтсөң, анан алууга уруксат. Баса, кайсыл жерде жашамак болдуңар? Биз эми өз үйүбүздө, кайненем менен чогуубуз, балам экөөбүз, деп көкүрөгү толо ишенич менен жооп берди. Эми Кайргүл башын көтөрүп жүрүүгө акысы бар эле. Анткени бардык сыноолордон өтүп, сыртын салган тагдырды жеңген болчу. Уруксат бериңиз, дегенге көнбөгөн Кали Араповна Кайргүлгө ушунча болду, эми чыда. 3 айлык мөөнөт берем. Өзүңдү ушул 3 ай арасында үлгүлүү кылып көрсөт. Кызыңа барып өзүңө үйрөт. Сени тааныбай да калса керек. Мыйзам ушундай, деп жөнөтүп жиберди. Дагы эле күтүү, дагы эле зарыгуу. Кайргүлдүн бул күтүү алыстабай койду. Арга жок, 3 ай күтүүгө туура келди. Андан көп өтпөй эле Кали Араповна жөнөткөн текшерүүчүлөр Сейденин үйүн текшерип кетишти. Кагылайындарым, неберемди колума бергиле. Өлүп кал электе бир жытына тоюп алайын. Кызымды бир тууганынан ажырата көрбөгүлө, деп келгендерге Сейде жалынып жатты. Апа, биз болгону текшерүүчүлөр элебиз. Уруксат берүүчүлөр башкалар. Ошо чоңуңа айтып бар айланайын. Бергиле де. Мына, Азамат келиним бар, кагылайын, деп Сейде азыр эле ошолор бере койчудай, ары басса да, бери басса да артынан калбай сүйлөп жатты. Текшерип жазып кеткен соң чакырабыз деп коюп кетип калышты. Дагы күтүү, дагы зарыгуу. Ушул күткөн күн кылым күткөндөй узарып кеткендей болду. Эртең менен коураган үн чыгып, Кайргүл ойгонуп кетти. Караса Сейде тизелеп отуруп алып, сыйынып, Кудайга жалынып жатыптыр. О жараткан Аллахым, ушул неберемди аман эсен колума сала көр. Неберемди бир тууганынан, апасынан ажырата көрбө. Азап тарткан келинимдин мындан кийинки жашоосу ширинчилик менен балдардын маңдайында өтсүн. О Аллахым, мен тилегимди кабыл кыл. Мынтип жалынып жаткан кайненесин карап турган Кайргүл жашып кетти да тура калып, артынан кайненесин кучактап калды да, рахмат апа, деп бетинен өөп, жүрөгү Сейдеге элжиреп кетти. Көп өтпөй кабар келип, Кайргүл районго жөнөдү. Кали Араповнага кирсе, документтерин даярдап коюптур. Мына, кагаздарың, алганга уруксат чечими чыкты. Кызыңды алсаң болот. Эми тагдырың оюнчук эмес экенин жон териң менен сезгендирсиң.
Мындан ары жакшы жашашыңды каалайм. Балдарың менен бактылуу өмүр сүр, деп колун кысып туруп документтерин тапшырды. Кайыргүл ийилип туруп рахматын айтып чыгып кетти. Курбусу Чынар экөө тез эле жетип барышты да документтерин Ольга Васильевнага тапшырды. Баары туура экенин көргөн жетекчи уруксат берди да Гүлжанды чакырып келүүсүн тарбиячысына буйруду. Тарбиячы Гүлжанды ээрчитип келди эле Кайыргүл кызын кучактап, "Сен алып кеткени келдим, кызым", деп көзүнөн мөлт жаш агып кетти. Гүлжан бул жерде бир аз мерез боло түшкөнбү, жат адам келгендей эле апасын карап унчукпады. Могуларды кийип ал", деп колундагы сатып келген кийимдерди берди да Ольга Васильевнага рахматын айтып жатты. Гүлжан жатчу жерине барып кийинип, өзүнүн буюмдарын алып кайра келди. "До свидания, Гүлжан, не забывай нас", деп Ольга Васильевна айтса, апасын кучактабаган Гүлжан теги орус аялды келип кучактап калды. Анын бул кылганына Чынар да, Кайыргүл да таң кала тиктеп калышты. Коштошуп жолго чыгышты. Кечинде айылда болушту. Келеттеп күтүп жаткан Сейде утур карай берип көзү тешилди. Кечки үгүмдө машина келип токтоп, Кайыргүл менен Чынар түштү да Гүлжанды колунан кармап түшүрүп жатканын көрүп, сүйүнгөндөн жетип барды. "Айланайын кызым, келдиңби? Аман эсенсиңби? О, менин көзүм, тирегим, бактым менин", деп жалына көзүнүн жашын агыза небересин кучактап, бети башын өпкүлөп жатты. Чоң энеси элес булас эсинде калган Гүлжан Сейдени кучактабай, эч бир сөз айтпай тура берди. Машина кайрылып кеткен соң баары үйгө киришти. Бекжан карындашын көрүп кубанып кетти да "Гүлжан, келдиңби?" деп кучактап калды. "Бекжан, я соскучилась по тебе", деп биринчи жолу акесин көрүп сүйлөп жиберип кучактады. Бир туугандар кучакташып жатканын көргөн Сейде да, Кайыргүл да, Чынар да кубанычтын көз жашын төгүп карап турушту. Кайыргүлдүн келиши үйгө кут келгендей болду. Сейденин ачуу тилине заарканган келиндер Сейденин үйүнө каттабай айланып өтсө, эми бара-бара Сейденин үйү шаңга толуп, келиндер каттап тигүүнү үйрөнүп алган Кайыргүлгө аны тигип бер, муну тигип бер деп келчү болду. Небареси Бекжан экөө эле тиктешип отурган үй кур эмес, күндө адам келип жатты. Гүлжандын мерез болуп бараткан мүнөзү да жибип, апасын мурдагыдай жакшы көрүп, кайда барса да таштап кетип калчудай артынан калбайт. Чоң энеси неберелерим дегенде ичкен ашын жерге коё, айтканын кылып, чоң адамдай сүйлөшөт. Айрыкча Бекжан дегенде атасы тирилип келсе да карабай койчудай акыбалда эле. Баарына ушул Бекжан себепкер деп ички дүйнөсүндө сезип билип жаткан. Мурда кучагына албай, неберелеринин ойногонун, күлгөн күлкүсүн, шириндигин билбесе, эми неберелери келген соң баладан да небере ширин болгонун ушу Сейде түшүнүп, ичиндеги өзү түшүнбөгөн каары жок болгонун өзү да сезип жатты. Баарынан да Кайыргүлдүн кичпейилдигин, акылдуулугун, адамгерчилигин, боорукерлигин сезбей, ички туюм менен эле том аяк, жетесиздин кызы деп жерий бергенине өзү да эми өкүнүп жатты. Көрсө, адамдын туугандарына, байлыгына карап баалабай, адамдын сапатына карап баа бериш керек экенин билип да, сезип да турду. Мурдагы мамилесин ойлоп, Кайыргүлгө берген азаптарын эстегенде, өзүнөн өзү ачууланып, уялып да кетчү болду. Байдын кызы, колунда бар адамдын кызы деп куда түшүп, баласын алып берген келини Сейдени тоготпой, атүгүл баласынды алып чыгып кеткенин эми түшүнүп отурат. Бердибек өлгөн соң келини түгүл баласы капашта сейрек каттап калды. Неберелерин чалы каза болгондо көргөн бойдон көрө элек. Кийинки уулу туулса да көрсөтүп кетпеди. Иш дарт ичинде болуп жүргөндө Бекжан келип калып бир аз алаксып кетпедиби? Андан соң чалы каза болгондо бардык эрмеги небереси Бекжан болуп калган. Чоң адам менен сүйлөшкөндөй экөө кечке божурашат. Мына ошондо эзелки жүрөгүндөгү эрибес муздары да эрип, неберенин баркын билип өзгөргөн. Кайыргүл алгач кайненесинин тигүүчү кол машинасы менен тигип, кыз келиндердин кийимдерин, сепке керектүү көшөгөлөрүн тигип берип жатса,
Сейде менен кеңешип, бир аз акча топтоп, короодогу койдон 1-2 сата коюп, кошуп заманбап тигүүчү машина алып алды. Мына ошондо кыз келиндердин келгенин көр. Сейденин үйү базар болуп кетүүгө аз эле калды. Кызга септеп жазып, бирнекин Кайыргүл өз колунан жаралган эмгектерин көчөгө алып чыгып койду эле, айылдагы эмес, коңшу айылдагы аялдар да, кыз келиндер да каттай баштады. Буйрутма кылышып, мындай нерсе тигип бер дешип жанын койбойт. Кайыргүл жалгыз жетишпей калат экенмин деп, идиреги бар кыздарды үйүнө чакырып бүйрөтө баштады. Түшкөн каражаттарынан дагы 2 машина ала коюп, 2 жумушчу кыз алганда, тегирмен ташы алдыга айланып, кыйла иши жеңилдей түштү. Бакыт деген ушул экен деген Сейде Кайыргүлдүн ушунчалык чебер болуп кеткенин айтып да, мактап да жатты. Кайыргүлдү киргизип алыптыр деген кабар Кадыштын да кулагына жетти. Алгач ачууланып, эмнеге киргизет? Камалып чыккан неме апамдын үйүн сатып кетип калбас бекен алдап, деп шекшинген Кадыш инисине дайындап, кууп чык, кайда барса анда барсын, деп ызырынган. Агасынын бул ою менен келген Капаш келгенде эле бул жердеги абал башкача экенин түшүндү. Ачууланып, сиркеси суу көтөрбөгөн апасы жадырап жайнап тосуп алганына ишенбей турду. Кайыргүлгө болгон мамилеси такыр өзгөрүп, неберелерин жыттап, айланып тегеренип, аны жеп ал, муну жеп ал деп бере койгонун көргөн кичи уулу Капаш апасын тааныбай калды. Демейде кагынып силкинип турчу апасын кайрадан камырын жууруп, башкача кылып койгондой. Мына ошондо Капаштын таң калганын айтпа. Жеңеси да мурдагыдай эле апа деп колунан ишин ала калып, даамдуу тамагын бышырып берип атканын көрүп, Кайыргүлдүн арам ою жок экенин билди. Эй бала деп алигиче тергегенин укканда сүйүнгөнүнөн Капаштын көзүнөн жаш чыгып кете жаздады го чиркин. Ушундай алтын аялдын баркына жетпеген агасына чала деп койду да коштошуп жолго чыкты. Ошол эле күнү акесине телефон чалып, эч кандай арам ою жок. Ошондой аялдын баркына жетпей тебелеген сен кийин өкүнөсүң. Өз баласы биз карабаган апамды ошол сен чаңган аялың карап жатат, дегенде Кадыштын мээси токтоп, чалкасынан түшөйүн деди. Оюнда Кайыргүл дагы эле ичип алып, ары чуркап, бери чуркап, апасын жүдөтүп атса керек деген ой турган эле. Андай болуп чыкпаганына бир эсе таң калса, бир эсе ишенбей жатты. Шаарга каттаган тааныштарынан тымыздын апасы жөнүндө сурап коет. Апаң тынч, мурдагы аялың келип, Сейд апа ошонун колунда. Кайыргүл чеберчилик кылып, тигүү цехин ачып иштетип жатат, дешкенде иши алдыга жылып, бүт айыл боюнча оозга алынганын угуп, ичи да күйүп кетчү болду. Кайыргүлдүн Сейденикине келип жашап алганын уккан Дарыйка Кадыш менен урушуп жатып калды. Сени чакырып жараштырайын деп жатат да, болбосо мурдагы катыныңда эмнеге киргизет? Сен айтсаң керек да, деп мээсин жеп эле жатып калды. Дарыйканын көзүн карап, оту менен кирип, күлү менен чыкчу Кадыш бара-бара Дарыйканын ачуу тилине чыдабай, колу да тийчү болду. Анан уруш ырбап, урушсуз тамактар өтпөй, ынтымагы ыдырай баштады. Бирөөгө кыянаттык кылсаң, сага да келет дегендей, Кайыргүлдү уруу безгендерин ойлоп, Кайыргүлгө берген азабым өзүмө да кайтып келип жатат. Келме кезек деген ушул турбайбы, деп жаштыгында кылган кыянаттыгына өзү өкүнө баштады. Иниси Капаштын өкүнөсүң дегени бекеринен болбосо керек. Бара-бара Кадыш Дарыйканын сөзүн уккусу келбей, ичип алчу болду. Анда кайрадан уруш жаңжал. Акыры таяк жеп тынчыган Дарыйка Кадыш мас болсо эле милицияга салып берчү болду. Ошол жакта соолугуп, 1-2 дубинка жеген Кадыш эсине келип, тынч жүрүп калат. Кайра эле ошондой акыбал кайталана берип, акыры тажаган Дарыйка үйүнөн кууп чыгып койду. Кечирим сурап келген Кадышты сен адам болбойсуң, биринчи катыныңды да ушинтип кордогонсуң да, деп Кайыргүлдүн жеген азабы өзү да көрүп жатканына, окшоштук болуп жатканына таң калып жатты. Ошентип келе берген Кадышты чоңмуштум жигиттерге акча берип дайындап койду эле, алар четке алып чыгып, эси көөнүнөн кеткис кылып төпөштөп, экинчи келсең өлтүрөбүз, деп далага таштап салышты. Араң эсине келген Кадыш
жөө жалаңдап эптеп шаарга жетти да курсактын айынан ар жерде ар кимдин жумушун кылып жүрө берди. Таяктаганда колуна катуу чаап салган экен, сол колу жумулган бойдон ачылбай катып калды. Убагында доктурга каратпай, сынган сөөгү ошол бойдон катып, алакан болуп жайылбай, муштун боюнча катып калды. Анан бул колун көргөн адам маанилүү жоопкерчилик жумушун бербей, жер каздырган, огород тазалатканы, бир нерсе ташытканы албаса эле башка жумушту ишенип тапшыра албады. Кадыш өзүнө өзү ачууланып, Кайыргүлдү эстегенде башына да чаап алчу болду. Кайыргүлдү урган кол ушинтип каргыш тийип, сенек болуп калганын, ошол бирөөгө берген азабынан эле көрдү. Күч күйөө болуп бакыт таппасын жон териси менен сезди го. Айылга апасыныкына барайын дейт. Ал жерде Кайыргүл жашап жатканынан кайсыл бетим менен барам деп намыстанып жүрө берди. Арадан көп убакыт өтүп кетти. Бир күнү шаардан дайынсыз кайда жүргөнү билинбеген Кадышты Болот Камазис классташ досу көрүп калды. Мынтип сел-саяк кебетесин кийген, бир кездеги ынак досун көрүп ыйлап жиберди. Кадыш кебетесинен уялып, качууга аракет кылды эле кармап алып ашканага алып кирип, иштин чоо жайын билди да: досум, өз тагдырыңа өзүң балта чаптың. Ай мончоктой аялыңды чанып, балдарыңды таштап, туубаган катынды ээрчип кеттиң. Жаштык кылып ошондо үй бүлө деген ыйык экенин билбедиң. Жылмайып бетиңе нөөп койсо ошого алдандың. Мезгил тараза, бардыгын өз ордуна коет. Эми өкүнгөндө пайда жок. Шаарда үйүң болбосо бир күнү суукта тоңуп каласың. Жүр алып кетейин, деп кейиди. Болоттун айтып жатканын ыйлап жатып укту да туура деп мойнун алды, бирок кетүүдөн баш тартты. Ал жакта Кайыргүл бар. Ага ушул кебетем менен кантип көрүнөм? Анан ал мени ошол үйгө киргизмек беле? Апамы караганда ошол, деди. Болот болбой эле мончого түшүрүп, соопчулук үчүн деп жаңы кийимдерди сатып берип, машинасына салып алып, райондун борборунда жашаган инисиникине алып барып таштап койду. Иниси жактырса да келин батырмак беле. Каяктагы сел-саяк агаңды бакпайм деп уруш чыкчу болду. Акыры Капаш Бекжанга жолугуп, атаңарды алып келип албайсыңарбы, деди сыргылып. Бекжан кадыресе жигит болуп, 18ге чыгып калган эле. Абасынын бул сөзүн угуп, каякта деп кызыгып көрдү эле. Мен үйүмдө, кечирет бекен деп силерди күтүп отурат, деди. Бекжан апасына барып ушул тууралуу айтты эле, Кайыргүл жолотподу. Анан баласы: апа, ушунча жыл өтүп кетти, эми тагдыр ошондой экен, ага таарыныштын кереги жок. Сиз тарткан азапты эми мына атам тартып жатыптыр. Келме кезек деген ошол, деди эле. Кайыргүл таң кала Бекжанды тиктеп калды. Баласынан мындай акыл чыгат деп ойлогон эмес болчу. Гүлжан, сен эмне дейсиң, деди эле. Мне все равно, пусть живет, деп койду. Эки баласы каршы эмес экендигин билген Кайыргүл кайненеси Сейдеге бул тууралуу айтты эле. Көптөн бери өлү тирүүсү билинбеген баласы табылганына эчкири ыйлап жиберди. Кайыргүлдү кучактап алып: кызым, ала тоодой ичиң кенен экен. Адашкандын айыбы жок дейт. Мейли, чогуу жашабасаңар да, маңдайыма алып келчи, кызым. Өлсөм топурак сала албай калат деп жүрдүм эле. Табылганына жетине албай сүйүнүп жатам. Кечирип кой, кызым. Мен да кечирим сурайын. Кадышты талаага таштаба, деп ыйласа, боорукер Кайыргүл кошо ыйлап, Бекжанды бар алып кел деп жөнөттү. Капаш менен Бекжан Кадышты машинасына салып келди да: жоголгон балаңызды таап келдим, деди апасына тамашалап. Апасы кучактап, өпкөсү көпкө ыйлады. Кайыргүл башынын ийкегени болбосо кол да берген жок. Гүлжан атасын тигилип карап такыр тааныбай койду. Адатынча бурулуп алып өз бөлмөсүнө кирип кетти. Бекжан эле атасынын кайтып келгенине кубанып, аны муну айтып да, сурап да жүрөт. Апасы Сейде баласына тигилип карып кеткенин билди да: балам, өз кылган иш өз башыңа муш дейт. Канчалык өкүнсөң да ордуна келбейт. Кайыргүл келиним келип өчкөн шамды тутантты. Эми сен да адам болуп оңол, балам. Жарык тийген үйүбүзгө көлөкөң тийбесин. Бул жерде сен эмес, мен да конокмун. Кайыргүл биздин пешенебизге жаралган жан экен. Билбей жээрип жүрүптүрбүз.
Ушул келинди бизге жеткирген Кудайыма ыраазымын. Төрөгөн апасына ыраазымын, деп апасы Сейди айтканда сүйлөргө сөз таппай калды. Убакыт өтө берди. Кадышка өзүнчө бөлмө берип ошондо жашап жүрдү. Тамак ашын бышырып, киркоогун жууп берген эле болбосо бөлөк жашап жатышты. Корону тейлеген Бекжан атасына баарын өткөрүп берди да машина айдоочу окуу жайына кирип алды. Абасы Капаштын үйүндө жатып окуду. Гүлжан дагы эле атасынын бар экени да, жок экени да баары бир болду. Орус мүнөз болуп калган кызын Кайыргүл күндө насааттарын айтып жүрүп кыргызча үйрөтүп алды. Бара-бара өзүнүн өнөрүн да үйрөтүп жатып, тикмечиликти кызы Гүлжан өздөштүрүп кетти. Бул жүргөнүбүз болбос, деп Кайыргүл кадышты отургузуп алып, мурдагы өнөрүңдү ташта. Балдар чоңоюп, бири аял алганга жарап калса, бири күйөөгө тийгенге жарап калды. Эми экөөбүз эки жакта жашаган болбойт экен. Куда күтсөк эмне дейт? Кайрадан үйлөнөлү. Бар, молдо таап кел, деп айтты эле. Кубанган Кадыш Кайыргүлдүн колун өпкүлөп ботодой боздоду. Аларды көргөн Сейде жашын тыйып тура алган жок. 15 жылдан кийин кайра нике окутуп, бир үй бүлө, бир бүтүн адам болушту. Мурдагы Кадыш эми ийкемге түшүп, Кайыргүлдүн оозунан чыккан сөзү мага мыйзам дегендей жашады. Бирок Кайыргүл эркекти басынткан аял эмес эле. Кадыштын көзүн карап, эмне иш кылса да кеңешип, барктап жашады. Дарыйкадан көрбөгөн жакшылыкты мына ушул өзү чаңган Кайыргүлдөн көрдү. Ынтымак жерде ырыс бар дегендей, үйдөгү ынтымактан ырыс жаралды. Кайыргүл Кадыш менен жашап жатып, ошондой болбосо экен деп ойлоп жүрдү эле, так ошол нерсе болуп калганын айта албай уялып жатты. Кайыргүлдүн боюнда болуп калган эле. Эми карыганда өлбөдүмбү? Деп өзүнүн бетин чымчып алат. Сейде аны угуп, келинин дагы наристелүү, неберелүү кылат экен деп аяп, оор көтөрбө деп жатты. Кадыш наристе жытын сагынып калганын айтып, Кайыргүлдү көтөрүп тегеретип каткырат. Жыгытасың деген Кайыргүлдүн да күлкүсү токтобойт. Ошентип, кийинки жылы көз жарып, наристелүү болушту. Ырыска алып келсин деп атын Ырыскелди коюшту. Мына ошентип, бир үй бүлө кайра түптөлдү. Канча азап тозок көрсө да, сабыр кылган Кайыргүл жеңип чыкты да, өзүнүн адамгерчилиги менен, ыймандуулугу менен ийкемге келбеген кайненесин да, күйөөсү Кадышты да оң жолго салды. Бактылуу күндөр уланып, Ырыскелди менен кошо ырыс келип, бакыт кушу бул үйгө байырлап конуп калды. Урматтуу угарман, сиздердин назарыңыздарга сунуш этилген Ичпечи апа же балалыгы уурдалган өмүр аттуу Каныбек Кыргызбаевдин чыгармасы соңуна келип жетти. Сиздерден көптөгөн ой пикирлерди күтөм. Чыгарма менен кошо каармандарга аралашып, күтүп укканыңыздар үчүн чоң рахмат айтып, ыраазычылык билдирем. Ал эми чыгарманын автору Каныбек Кыргызбаевга жалпы окурмандардын атынан терең ыраазычылык билдирүү менен өзүнө ден соолук, үй бүлөлүк бакыт жана чыгармачылык ийгиликтерди каалайм.